бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча канча адам таза суу менен камсыз болду? Канчасы дагы биз иштешибиз керек? Камсыз кылышыбыз керек? Айылдарбы? Жалпы. Жалпыбы? 1071 айылга деп атабыз. Суу жетишсиз бүгүнкү күндө. Жетиштүү? Жок, жетишсиз. Жетишсиз. 1906 айылдан 1900 айыл бар. Ошонун 1071-inde азыр суу жетишсиз. Но акыркы мына 2-3 жылда канчасын силер ушул таза суу менен камсыз кылдыңар? 2-3 жылда эме анализде 600'дөн ашык айыл. Акыркы 2-3 жылда. Жок, 2014-2024. 635 айыл деп жазылып келет. Мындайча айтканда, аз маз жылыш бар, но бирок чын айтканда бул жерде депутаттар туура көтөрөт маселе. Аябай көп акчалар бөлүнүп атат. Проекттерди биз иштетип чыгабыз деп атабыз. Акча келди, акчаны бердиң, ошо менен көзөмөл болбой калып атат да. Анын сапатыны, анын келечегини, анын кандай болуп бүткөндүгүнө эч ким көзөмөлдөбөй атат да. Мына кечегинде эле Өзгөн шаары менен Карас шаары боюнча, канализациясы боюнча акчаны алдык, акчаларды бердик. Бүгүнкү күндө алардын очиститель сооружениясы маселеси чечилбей, акчасы счетунда турат, ала албайт, бирок процентин төлөп отурушат мэрия өзүнүн эсебинен. Туурабы, Руслан мырза? Биз бул маселени көтөргөнбүз. Мындайча айтканда, алып келдик, койдук, калган өзүңөр билесиңер болуп атат да. Бул жерде мындай комплексный подход жок да. А биз сурасак, эмне үчүн андай болуп атат десе, архитектура убагында документтерди бербей атат. Ошол эле экология, ошол жерге рухсат бербей атат. Ошол эле кадастр жерди бизге бөлүп бербей атат деп. То есть мындайча айтканда, ар бир өзүнчө бир мамлекет болуп алган да, жергиликтүү бийликте. Ошондуктан ушул жерде силер министрлер орун басарлары ошону караасыңар керек, көзөмөлдөшүңөр керек. Эмерде тең ошо акчаны убагында иштетпесе, алар процентин төлөй берет. Мына бүгүнкү күндө шаар мэриялары өздөрүнүн киреше бир нерсени төлөп атышат. Себеби келишимде ошону жазып койсуңар. А эгерде силер ошону алдын ала баары жокту бүтүрүп, жерлерди бөлдүрүп, тийиштүү документтерди, рухсат документтерин алып бергениңерде, бул акчаны бул иштеп кетмек. Мына ошон үчүн бизде көптөгөн нерселер туулуп атат. Туура айтты Надир Азимовна. Анда силер акча бөлүп чыгып, ошол проекттерди алдын ала иштеп чыгышыңар керексиңер. Бардыгына. Баардыгын иштетипсиң, хотя проекттер колуңарда болуш керек. Жерлер бөлүнүш керек, эгерде бул канализация менен болсо, таза суу боюнча бүт рухсаттарды алып, ошону текшерип чыгып, керек болсо, ошо жабдуулуктарды алдын ала бекитип коюшуңар керек. Ошондо иш жүрөт да. Ошондуктан бүгүн мындай ар кандай түшүнбөстүктөр чечилип атат. Ошондуктан сизге ийгиликтер каалап кетем. Эми сиз башыңыздан өткөн, эми ошондон алдын ала мондой нерселерди кайталамашка сиз катуу иштешиңиз керек.